28 октябрь. Биз сыйлыгыбызды толук алабыз. Силерге чындыкты айтып коеюн. Мен үчүн жана жакшы кабар үчүн үй жайын, же ага инилерин, же эже карындаштарын, же энесин, же атасын, же аялын, же балдарын, же жерин таштаган адам азыр. Бул дүйнөдө куугунтук учурунда да 100 эсе көп үй жайга, ага иниге, эже карындашка, ата энеге, балдарга жана жерге, ал эми келечекте түөл көмүргө ээ болбой койбойт. Марк 10-бөлүм 29-30 аяттар. Иса бул аяттарда биздин ар бир курмандыгыбыз үчүн сыйлык бере турганын айткысы келет. Эгерде сиз Машаякка кызмат кылам деп, энеңиздин сүйүүсүнөн жана камкордугунан ажырасаңыз, анда Машаяктан 100 эсе көп сүйүү жана камкордук аласыз. Эгерде сиз Машаякка кызмат кылам деп, бир туугандарыңыздын жылуу жолдоштук мамилесинен ажырасаңыз, анда Машаяктан 100 эсе күчтүү жылуу мамиле жана жолдоштук таба аласыз. Эгерде сиз Машаякка кызмат кылам деп, өзүңүзгө ыңгайлуулук жана жайлуулук берген үйүңүздөн баш тартсаңыз, анда Теңириңиз сизге ар бир үйгө ээ экендигин көрсөтүп, сизге 100 эсе сооронуч берет. Болочок жакшы кабар таратуучуларга Иса мындай дейт: силер тигил же бул нерсемден куру калдым дебешиңер үчүн мен силер үчүн иштөөгө жана силерге колдоо көрсөтүүгө убада берем. Петрдин өзүнөн баш тартуу курмандыгына Иса кандай караган? Петр: мына биз баарын таштап сени ээрчип жүрөбүз деген. Марк 10-бөлүм 28 аят. Иса Петрдин мындай курмандыгын мактаганбы? Жок, тескерисинче ашкерлеген. Ошондо Иса Петрге өз сөзүбүз менен айтканда мындай деген: бул дүйнөдө жана келечектеги түөл көмүрдө эч ким эч качан мен 100 эсе кылып кайтарып бере албагандай курмандык кылбайт.